Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Адам баласынын түшүнө эмнелер гана кирбейт. Кыргызда илгертеден бери келаткан сөз бар. Түшүн түлкүнүн богу. Же болбосо түштүн башы казандай, мойну кылдай деген. Ошондон уламбы айтор кандай гана түш болбосун чөмөнелер бардыгын жакшылыкка жооруп коюшат. Адамдын түшүнүн орточо узактыгы бир нече факторлордон көз каранды. Жаш курагы, жынысы, жашоо образы, тамактануу жана чарчоо деңгээли. Уйку бузулганда түш бир нече секундка чейин гана созулушу мүмкүн. Окумуштуулардын ою боюнча, адам кандайдыр бир маселе тууралуу канчалык көп ойлонсо, ал түшүнө кирип, аны түшүндө чечип алса болот. Түш адамдын жан дүйнөсүндөгү өзгөчө көрүнүш катары бааланып келет. Кыргыздарда түштү жооруп, анын мазмунун түшүндүргөнгө аракет кылып келишет. Түш жоору. Жоолук түшкө кирсе, анда жакынкы күндөрү сөзсүз бирөөнү сүйүп калышыңыз мүмкүн. Жылан. Түшкө жылан кирсе, ал сенин душманың деп айтып коюшат. Кайчы. Кайчы менен бир нерсени кессең киреше кирет. Курчутсаң, майда уруш талаш болот деп айтылып коет. Анан дагы кайчы түшкө кирсе, анда кырсык сени айланып өтөт деп жорулат. Имарат. Өтө эле бийик имарат. Ишиңдин акыбети кайтат. Ичине кирсең жашооң оңолот. Кыйрап баратса, кыйынчылыкты жеңесиң. Толугу менен жерге төшөлүп калган имарат. Эл арасында начар пикирге ээ болосуң. Жаңы курулган имарат келечектеги асыл ой максаттарың. Илбирс. Жагымсыз окуялар болуп кетиши мүмкүн. Көрө албас душмандар ишиңе бут тосот. Абайлап иш кылыңыз. Кагаз. Ак барактуу кагаздар баары жайында болот. Кара кагаз, суук кабар. Көпүрө. Баарын табасың. Өтүп баратсаң, коркунучтан кутуласың. Өтүп баратып, чалынып жыгылсаң, бут тоскондор көп. Ири көпүрө жакындарыңдын сен жөнүндөгү тескери пикири. Көпүрөнүн астынан өтсөң, түз жолуңдан эч ким азгыра албайт. Кийим. Жаңы сатып алсаң ийгилик, кара кийим кайгы, муң зар, ак кийим жакшылык, балдардын кийими үйдөгү чыр-чатак, кийинип атсаң, жашооңдо өзгөрүү болот. Көпөлөк. Учуп өтсө, ийгилик сеники. Көптөн бери кезиги элек адамга кезигесиң. Кыз баланын түшүнө көпөлөк кирсе, алыстан күткөн жигити келет. Килем. Пайдалуу иш. Телегейи тегиз теңтуштарың башыңа иш түшкөндө жардамга келишет. Килемдин үстү менен басып баратсаң, кызмат абалың оңолот. Кат. Келечектен сага аян берилди. Ар бир адам мындай түштөн соң ойлонуп кадам таштасын. Туура эмес иштерди жасап, өкүнүп калба. Аргымак. Эгерде түшүңдө ат минип жүрсөң, дөөлөттүү болот деп коюшат. Ал эми ат жайдак болсо, аз жашооңдо да көп кемчилик болот. Атыңды кимдир бирөөлөр алып кетсе, анда жакын адамыңдан алыстайсың.